тоолор менен кооздолуп, тоолор менен көркөмдөлүп турат. Анын ичинде эмне деген жан жаныбар жашайт, эмне деген өсүмдүктүн түрлөрү бар. Аны коргоо, сактоо ар бирибиздин милдетибиз экендигин тиешелүү тармактар дайыма айтып келет. Бул ата бабадан келаткан жөрөлгө негизинен. Ошол кезде жоголуп кетүү коркунучунда турган дагы жан жаныбарлар, канаттуулар жана өсүмдүктөр бар. Ооба, демек мына ушул тоолордо өсүп аткан сан миңдеген дары чөптөрдү сактоо максатында жана башка дагы бир чоң максатты көздөп, жакында эле ушул дары чөптөрдүн 5 түрүн терүүгө чектөө киргизилди. Ушул багытта биз кенен маалымат алуу максатында Кыргыз Республикасынын жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлигинин биотүрдүүлүк башкармалыгынын баш кадиси Турдакун Абдыкадыров агайыбызды чакырдык. Саламатсызбы? Саламатсыздар. Хош келипсиз. Мына эми чектөө жөнүндө сүйлөйлү. Ооба. Максаты жөнүндө. Саламатсыздар дагы жолу. Саламатсыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр. Туура айтасыздар. Ушул жылдын 28 майында 270 номери менен Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин токтому чыкты. Токтомдо 5 дары чөптүн тамырын чогултууга убактылуу, мындайча айтканда 3 жылга чектөө киргизилди. Мораторий деп айтабыз. Ал эми булар болсо ясенис чөбү, аканит, кыргызча айтканда угор кошун, макротомия, арнебия, булар эндемик деп айтылат, эки чөп бирдей эле, жана афлатун пиязы. Ушул түрлөргө бүгүнкү күндө убактылуу 3 жылга чектөө киргизилгендиги кабинет, министрлер кабинетинин токтому менен бекитилди. Эмне себептен чектөө киргизилди? Чектөө киргизүүнүн себеби негизинен дары чөптөр өзүңүздөр айткандай жаңы эле кыргыз эли илгертен чөп менен дарыланып келген, чөптү пайдаланып келишкен, бирок баягы аны өзү үчүн гана пайдаланып келген. Бүгүнкү күндө экономикалык шартта муну чогултуу көбөйүп кетти, өтө көбөйүп. Көп жерлерди көп казылып, бул чектөөлөр киргизилбесе, бул жок болуп кетүү коркунучунда турган абалга алып келет да. Жок болуп кетиши мүмкүн. Ошол себептен кайрадан буларды орусча айтканда восстановление ва ордун толуктап өздөрүнүн табигый калыбына келүү үчүн эс алдыруу түрүндө 3 жылга чектөө киргизилди. Чектөө 3 жылдан кийин дагы улантылышы мүмкүнбү? Туура айтасыз, эми 3 жылдан кийинки улантылат же улантылбайт деп, бул ошо 3 жыл аралыгында мониторинг жүргүзүлөт. Мониторинг жергиликтүү ошол жердеги бийликтегилерге жана Улуттук илимдер академиясынын окумуштуулары тарабынан баягы чектөөлөр киргизилгенден кийин 3 жыл ичинде мониторинг жүргүзүлөт дагы, ошонун негизинде же 3 жылдык мөөнөт дагы узартылышы мүмкүн, же болбосо ошол калыбына келген, мурунку абалына келе турган болчу кайрадан уруксат берүү ишке кириши мүмкүн да. Бул чөптөр өлкөбүздүн кайсыл аймактарында же кайсыл тарабында көбүрөөк өсөт? Мисалы үчүн афлатун пиязы деп атабыз, бул Жалал Абад областында өсөт, бул Тогусторо, Токтогул, Аксы тоо кыркаларында, бир тоо кыркаларында өсөт, негизги запас ошол жерде. Ал эми аканит, угор кошун, бул Ысык көл областында, негизги запасы Ысык көл областында. Эндик чөбү деп атабыз, макротомия, арнебия, булар болсо Нарын, Ысык көл аймагында, жана ясенис деп атабыз, бул Чүй областы менен Жалал Абад областында негизги запастары ушул жерлерде. Ал эми башка областтарда да өсөт, эми ал жакта бирин серин болгондуктан негизги жыйноо ушул аймактарда жүргүзүлөт да, ушул чөптөрдү. Бул буйрук тиешелүү тараптар аркылуу аймактардын бардыгына жеткирилди да. Эми мыйзамды бузган биздин жарандарга кандай чаралар көрүлөт, кандай административдик жазаларга тартылат? Ооба, эми мыйзам чыккандан кийин мыйзамды аткаруу ар бирибиздин милдетибиз болуп эсептелет. Ошол себептен бул мыйзамды бузгандарга өзүнүн тиешелүү чаралары бар. Себеби муну мыйзамсыз чогулткан, жыйнаган күндөрү биздин аймактык инспекторлор бар. Инспекторлор тарабынан кармалган күнү өзүбүздүн милдетибизге тиешелүү биз ошол учурунда кармалгандыгын тастыктоочу иш кагаздарын толтуруп Кыргыз Республикасынын Ички иштер башкармалыгынын
аймактык тескөөчүлөрүнө өткөрүп беребиз. Андан аркы аларды суроо, аларга иш козгоо же болбосо айып пулдарын салуу менен чара көрүү бул ички иштер башкармалыгынын тергөө кызматынын милдети болуп эсептелет да. Негизинен бул чара колдонуу мыйзамсыз түрдө болгондон кийин бул чара обязательно колдонулат. Жакшы. Эми буюрса мына ушундай бир жаратылышка кам көрүү сиздердин мойнуңуздарда аткарып аткан иш болуп атат. Мына ушул 5 чөптүн, дары чөптүн түрү бүгүнкү күндө корголуп 3 жылда кандай жыйынтык көрүлөт, аны дагы алдыда көрө жатарбыз. Эми дагы кандай алдыда пландар бар сиздердин? Дагы кайсыга биздин мекендештерибиз дары чөпкөбү, жаныбарларгабы мындай бир аяр мамиле кылып, алар сактоого салым кошуш керек? Негизи эле жаратылыш тармагында баардык жаратылышты коргоо биздин жалпыбыздын милдетибиз. Жаратылыштан баардык нерсе келип жаратылышты түзөт, бир бүтүнлүктү. Жаратылыштын ичинде дени таза тамактануу жана таза жашоо болуш үчүн адамзаты үчүн негизги ролду бул жаратылыш турат. Ошол себептен жаратылышты коргоодо биз мындан ары да көптөгөн пландар бар. Академиянын Улуттук илимдер академиясынын окумуштуулары менен бирге бүгүнкү күндө мониторинг жүргүзүлүп жатат. Бул 5 чөптүн кирүү жыйноого чектөө киргизилгенин себеби дагы ошол жылдан жылга чогултуу көбөйүп, буга чейин эс алдыруу убактысыз болбогондуктан ошол нерсе келип чыкты. Мындан башка дагы бүгүнкү күндө дары чөптүн көптөгөн түрлөрү бар. Кайсыл жерде кандай дары чөптөр жыйналып атат, бизден четке, сыртка кайсы чөптөрдүн түрлөрү чыгып атат, ошолордун түрлөрү окумуштуулар тарабынан изилдөө иштери, алардын запасынын калдыгы канча тургандыгы айтылып келатат. Ошолордун корутундусу менен биз дагы чектөөлөр киргизебиз. Алдыда ошол чектөөлөр кирүү менен бул чөптөрдүн да көбөйүшүнө бир топ шарт түзүлөт деген терең ойдобуз. Бүгүнкү күндө ушул республикабыздын чар тарабында өзгөчө ушул эмдикти чогулткандардын саны көбөйүп, мындай бир социалдык тармактарга да ачыктан ачык чыгып кетип атпайбы кээ бир видеолорчу. Бул чектөөгө чейин ошолорго мындай чаралар көрүлүү маселеси каралган эмес да? Чаралар көрүлүү маселелери каралган. Баардык жаратылыштагы баардык өсүмдүктөрдү, жаныбарларды, кен байлыктарды, сууларды дагы бул мыйзамсыз түрдө бөгөп же болбосо аларды казуу, аларды жок кылуу, аларды мыйзамсыз пайдалануу баардык түрүнө чара көрүү өзүнүн мыйзамдары, өздөрүнүн талабы бар. Бул чөптөр боюнча өзүңүздөр айткандай жакында эле Сокулук районунда ошол эмдик чөбүнүн чогултулуп атканы кармалып, Сокулук ички иштер башкармалыгынын тергөө бөлүмүнө өткөрүлүп берилген. Бул дагы ошол биздин ички иштер башкармалыгынын кызматкерлери менен бирге кармалган. Ал жерде дагы мыйзамсыз чогултулуп, бир өздөрүнчө сактоочу жайы бар экен, ошол жерде сактаган жеринен кармалды. Мунун баардыгы мыйзамсыз болуп эсептелди, себеби мурунку жылдары алган баягы уруксаат кагаздарынын негизинде эле ошол кийинки жылдары чогултуп жүрө беришкен экен. Ошолор аныкталып, ачыкталды. Эми айта берсек, мындай нерселер көп эле. Инспекторлор жерлеринде карашып, өзүңүздөргө белгилүү болгондой, социалдык тармакка чыккан ар бир нерсеге баягы жооп катары ошол аймактарды текшерип, аларга эле жооп эмес, рейдтик чаралар уюштурулуп, жазында жана базарларда кайсы чөптүн түрү көп сатылып кетти, ошолорду токтотуу, аларды элге түшүндүрүү иштери жөнүндө рейдтер жүргүзүлүп, ар бир жерде элдер менен иштөө, алардын тамырын казбоо, кандай жол менен чогултуу керек, канча убакыт, кайсы убакытта жана бир же болбосо 10 квадраттык метрде канчасын үзүш керек, канчасын калтырыш керек. Ошол боюнча элдерге түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп, рейдтер жүргүзүлүп келет. Чөптөрдү чогултуу иши бул көбүнчө кайсы учурга туш келет? Кайсы учурда мындай аябай тартипти күчөтүш керек? Туура айтасыздар, эми бул ар бир чөптүн өзүнүн жетилүү убактысы бар да. Кээ бир чөптөр бар, ошо жаз айларында чыккан учурда пайдаланып калат. Кээ бир чөптөр бар, бышкан учурда пайдаланат. Кээ бир чөптөр бар,
сабагы куураганда кийин анын тамырын алып пайдаланышат. Ушул сыяктуу 2011 жылдын 6 июнунда 288 токтом менен Кыргыз Республикасынын өкмөтү тарабынан бекитилген өзүнүн токтомдун менен бекитилген тартип бар. Тартипте ар бир чөптүн кайсы учурда эмне менен кандай шартта кандай учурда кайсы убакытта 1 квадрат метр же 10 квадрат метр жерди алып, ал жерде канчасы өсөт, ошонун канчасын казып, канчасын алыш керек. Ошонун баардыгы жазылган тартиби бар. Ошол тартип менен мисалы үчүн бизде министрлик тийиштүү түрдө кагаздарын бергенден кийин уруксат берип атканда ошолорду түшүндүрүү иштери менен анан уруксат берилет. Ал уруксатты алып барып, алар мисалы үчүн министрликтен алып кетип Жалал Абад областынан же Ысык Көл областынан казып даярдай турган болчу болсо, ошолорго түшүндүрүү иштерин жүргүзөт дагы. Түшүндүрүү иштеринен кийин барып алар ошол регионалдык башкармалыктардан регистрациядан өтүп, анан инспекторлордун көзөмөлүндө чогултат да. Эгерде жанагыдай баардыгын запасын калтырбай чогултуп кете берсе, алардын иш тартиби токтотулат. Иштөөсүнө чектөө коюлат. Эми бузгандыгы үчүн. Тартип бузгандыгы. Мына суроодо эми 3 жылдын ичинде бир максатка ылайык ушул дары чөптөрдү коргоп алдык дейли, жеткиликтүү түрдө өсүп, баягы көбөйтүп алдык, калыбына келтирип алдык. Андан кийинки кадамдар кандай болот? Дары чөптөрдү пайдалануу. Дары чөптөрдү пайдалануу боюнча бизде 631 токтом бар. Ал жерде өзүнүн баягы төлөө акылары коюлган. Бул эми 15-жылы коюлган экен, бүгүнкү күнгө өтө эле аз немеде. Ал жерде да төлөө акысына бүгүнкү күндө акысына министрлик тарабынан өзгөртүүлөр киргизилип, бүгүнкү экономикалык шартка байланыштуу баалар өзгөрүп атат. Ушул эле учурда бул 5 чөптүн ошол бүткөн учурдагы мамлекетке дагы салымын кошуш үчүн булардын мамлекетке төлөй турган ставкалары жогорулайт, тийиштүү түрдө жогорулайт жана ар бир жерди бүгүн мурдагы Илимдер академиясы ушул областта ушунча бар десе, азыр 7 областта канчадан бар, кайсыл кокту колотто канча өсөт, биз точный координаттарын алып, ошону менен уруксат бергенге мындан ары 3 жыл ичинде ошол иштерди кылабыз дагы. Андан аркысы көзөмөлгө алууга оңой болот, жеңил болот. Абдан жакшы. Тыюуда мисалы жыйналгандан кийин чөптөр колдон колго өтүп атпайбы? Жыйнап келет бир адам, аны бирөөнө сатат, бирөөнө сатат, анан ошентип колдонуучу адамдардын колуна жетет дегендей. Ошол катмарлардагы кандайдыр бир жазага илешеби же терген адам гана шаранын негизинде, мыйзам негизинде жаза тартабы? Туура айтасыз, колдон колго дегендей жанагы ошол негизинен иштеген аз эле фирмалар бар. Ал эми көпчүлүгү жергиликтүү калк ошолорго чогултуп берип, ошолордон кичине акча алуу максатында гана иштеп беришет. Андай учурда ошол баардыгы жана чогулуп чыгып тергендерди, биз уруксатсыз терип жүргөн жерлерди кармап чара көрүлөт. Булар себеби алардын уруксаты жок. Уруксат бир фирмага бирөөнүн атына берсе, ошол киши аны жыйнаганга акылуу, ал же болбосо башка кишилер иштете турган болсо, алар менен келишим түзүш керек. Келишими жок болсо, фирмага эч кандай тиешеси жок болсо, ал кишилер мыйзамсыз чогултуп аткан болуп эсептелет. Түшүнүктүү. Рахмат айталы маалыматыңыз үчүн. Урматтуу телекөрүүчүлөр, ооба, ар бирибиз жаратылышыбызга салым кошолу, ансыз дагы жайыттар талкаланып баратат, андай болуп атат, мындай болуп атат деген көйгөйлөрдү көп айтып атабыз. Демек ушул чакта жаратылышыбызды сактап калуу үчүн ар бирибиз чын дилибизден жардам берели. Эгер бүгүн сактап калсак, эртеңки күнү биздин келечегибиз үчүн, ден соолугубуз үчүн, биздин жаратылышыбыз үчүн дагы абдан пайдалуу иш кылган болор элек. Андыктан ар бирибиз жардам берели бул ишке. Бүгүн бизде мейманда да ушул жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлигинин биотүрдүүлүк башкармалыгынын баш кадиси Турдакун Абдыкадыров болду. Биз программабызды улантабыз. Улуттук